Урматтуу мекендештер, Талас шаарынын так центринен өзүңүздөр көргөн Зира чайханасы сатыкка коюлду. Убагында Мадина чайханасы болуп иштеп келген. Видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге колуман келишинче баардык маалыматтарды тартып айтып берем. Мына дарегине көңүл буруңуздар. Ногу Фрунзе көчө менен Ломоносова көчөнүн кесилишинде. Бул жер баарына эле белгилүү негизи туугандар. Чайхана тармагын жакшылап иштетем дегендер үчүн местасы дагы, шарттары дагы ичинде бардык шарттары менен сатылып атат. Бисмилла. Мынакей киргенде эле бул жеринде кол жуучу раковиналары күзгүсү менен. Мына караңыздар, общий залды караңыздар. Жасалгалардын баары жакшы, дуаллардын баары Леонардо тартылган. Шторалардан бери кымбат, мынакей ресепшндерден бери даяр. Общий жалпы бул зданиянын, помещениянын квадраты 10го 18, жалпы 180 квадрат. Андан тышкары дагы бул 10 сотукта жайгашкан. Сыртында дагы тапчан кылганга очокконалардын баарын тартып берем, видеодон алыстабай туруңуздар. Бул жагында кабинкалары дагы бар. Тапчан, мынакей дуаллардын баары обой. Бул жагында дагы бир тапчан кабинкасы. Бул жагында чоңураак банкетный залы. Кухня жактарындагы көргөзүп берип коеюн. Ушул чайхана тармагын жакшы иштетип жүргөндөр, жакшы түшүнгөндөр болсо, алып иштетсеңиздер жакшы жерде туугандар. Эшиги замок ултанып калыптыр. Бул жагынан кирип тартып берип атам сиздерге. Мына бул жакта вытяжкаларынан бери даяр. Посуда жуучу арестондору баары даяр. Бул жагынан очокканага да чыкса болот. Мынакей очокканаларын караңыздар, бардык вытяжкаларынан бери 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 казан асыла турган ушундай шарттары менен. Бул жагында дагы мынакей сырткы тапчандары, сырт жагынан да келсе болот. Мынакей бул подвал менен туугандар, аны да эсиңиздерге салып коеюн. Караңыздар. Ушул тапчандарды дагы жайкы отура турган кылып ишке киргизсе дагы болот. Мына территориянын чоңун караңыздар. Центрде бул жактарына дагы бир магазин салыппы, же болбосо жайкы тапчанды чоңойтуп иштетсе дагы местасы дагы аябай сонун жерде. Фрунзе көчөнү да карап турат бир тарабы. Андан тышкары дагы сыртта тандыр самсы деп баннер тагылган. Бул дагы ушу көчө тарапты карап турат, аябай ыңгайлуу. Бул жагында дагы бир помещениясы бар, иш жагынан тартып берип коеюн, сырты култануу үчүн. Бул жерде жалпы центральный канализациялар, центральный водопроводдордун баарына туташкан. Мына туугандар, самсыны иштеткен помещениянын квадратын караңыздар. Бардык раковиналар коюлган кенен. Баасын келишим баа дешип атат туугандар. Толук айтпай атышат. Өзүңүздөр дагы бир содалашып көрөсүздөр, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Ушундай бир так центрдин ортосунан участок издеп жүргөндөр да көрүңүздөр, кандай бизнес кылсам деп жүргөндөр ойлонсоңуздар болот. Кандай тармакта иш кылсаңыздар дагы бул жер аябай сонун жерде, локация сонун жерде. Мына туугандар караңыздар. Бул Фрунзе тарабы да. Фрунзе тараптан караңыздар, караганда бул жакта канча деген да мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул жактарга чейин квадратураны иштете турган болсо, кандай бир бизнес идеяңыздар болсо, ушул жактын баарына батырсаңыздар дагы сонун иш кете турган места. Туугандар, мен колуман келишинче маалыматтарды бере алдым. Өзүңүздөр дагы экранда номерге чалып маалыматтарды алсаңыздар болот. Видеого лайк басып коюңуздар.